Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, Шых Маматов өзі мұсылманбы? Дават жаулат, гаш жаулат деп айтып жатат қой. Туғандар. Мындайда дават жаулат деп ешкім айтқан жоқ. Гаш бойынша тәртіптер ғана айтылынды. Анан кейін бұл Алманбет байке Шых Маматов. Құдаға шүгір, мұсылман, жөнөкөйлі мұсылман емес, 5 уақыт намаз оқыған мұсылман бұл. Құдаға шүгір, Мен лично мындайда менен мәселе сұрап тұрады бұл кіші. Мына жер қандай болады, намаз, саждайы сақ сұрап жүреді ғой бұл уже. Саждайы сақ деп білесіздер ме? Мысалы, кейде тура емес болып қалса, жаңылыш саждасын қылабыз ғой. Ошоны сұрап жүреді, анша-мұнша сұрап алған адамды. Шәді жөнден жөнілі еме қылып өрбеш керек. Мынау кісіне бір тақталып алған, қызықында қандулыққа алдырып тақталып алған бір маалымат алып тұр өлі. Мұсылман ба, мұсылман емес пе, сен тигіндей мындай дегендерді етиятташ керек. Ойланып сөйлеш керек. Дават бойынша мына кетондар ачык айтып коелу. Кудайга шүгүр. Өткөндө деле аз көптөрдү эле күтүп атат ушу сөздөрдүн бардыгын. Мен ошол жердеги мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич алдында чоң жыйын өтүп, ошол жерде ачык айкын биз суроону таштап бердик. Мынакей даватка чыгуу карапайым элибиз. Ушу Алла Тааланы тааныйын, пайгамбарыбызды тааныйын, дарат алып намаз окуганды үйрөнөйүн, өзүмдү оңдойын деген адамдарга, мына ушуларга даватка чыгуу кандай болот? 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгышат. Буну элдин баары эле билет. Жабылбайт деди однозначно. Падышанын сөзү жакшы күмөндө болушубуз керек. Кээ бирлер дагы сурай берет. Уже саясатчылар ар кандай айта берет. Чынбы, жалганбы, ишенсе болобу, болбойбу? Андай болбош керек. Алла Таала билет. Ар кимдин жүрөгүн биз бирибиз билбейбиз. Бирок алхамдулилля Аллага жакшы күмөн, инсандарга жакшы күмөн. Эгерде сен жаман күмөн менен жашасаң, мен ой айтам да, аялың менен деле жашай албайсың. Жаман күмөн сүрөсөң, даже сенин өзүңдөгү аялың менен жакшы жашай албайсың. Жакшы күмөн менен жашайт адам иш. Ошон үчүн тим более падыша белгилеп айтып атат. Дагы айтып кетейин, дават жабылбайт деп. Ошо даваты кайсы? 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга оңолуу үчүн мен ошол жерде суроону койдум, тактоо иретинде коюп алайлы. Мынакей насаатчылар деп айтылып атат. Булар осы атайы жогорку диплом болсун деп атат. Дини уюмдар мындай тигиндей деп атат. Ушуга киреби, кирбей, ушуну жакшы мен билип алайынчы. Себеп эл ушу күтүп атат, ушул жоопторду кандай болор экен деп. Тынчсызданып атат. Десем, жок, ал боюнча алхамдулилля ошо талкуу айтып, Кудай кааласа иншалла бул дагы өтө чоң кубаныч. Бул да чоң алхамдулиллага шүгүр болушубуз керек. Кыргызстаныбызда Алла Таала ушу канча деген энелерибиз, аксакалдарыбыздын көз жашы менен, канча деген адамдарыбыз эч кимге жашырын эмес. Канча баарыбыздан ушу 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгып, бизге келип, кеттик мешитке деп, ошондой келдик го. Түп тамырыбыз ошондой эле го. Баарын дебесек дагы 90% анык эле, туурабы? Ошон үчүн Кудайга шүгүр. Анан кийин мына бирөөгө сөз айтканда этияттап сүйлөш керек. Мына Шых Маматовду айтып атасыздар. Кудайга шүгүр, ал алхамдулилля ыймандуу, намазган адам. Анча неме кылдык. Албетте баягы жашырын жок. Гашт боюнча, эл кыдырып, үй такылдатуу боюнча ар жагында өткөндө деле мен выступление кылдым эле, дагы деле кайталап өтөйүн. Бул окончательно точка коюла элек. Президент мисалы кол коюп, жогорку кеңештен тияк бияк неме болгон. Буга чейин азыр сунуштар болду. WhatsApp групп менен чакырып койсо болот да. Колдонсок болот. Проблема жок. Мына биз сабак болот дегенди биз азыр эмне кылдык? WhatsApp менен айтыңарбы? Мындай деле. Бирок албетте баягы зиярат деле мен жеке оюмда, иншалла ал бетме-бет, ал башкача таасир. Башкача таасир. Ушунун да бир кандайдыр бир процедураларын бир ойлоп, имамдын көз алдында гана ошолорду карап, мисалы элди жакынга чакыруу, башкабы такылдатпай деле. Ал имам бардыгын тааныйт, өзүнүн айылында бардыгын билет. Ким үйүндө бар, ким сапарга кеткен, ким ажылыкка, ким умрага кеткен, ким больницада жатат. Анын үйүнө барбайт мисалы карап туруп. Имам бардыгын билет. Ошону көзөмөлүндө деле мындай эме. Кыскасы бул вопросту мындай жакшы бир жооп тапсак болот да. Бирок бир нерсени билели туугандар, бири-бирибизди капыр, бири-бирибизди паланчан куруп калгыр, паланча түкүнчө мындай деген андай каргыштан узак болойлу. Бул арам нерсе, андай болбойт. Мамлекетибиздин бүтүндүгү, тынчтыгы, ар бирибиздин көзүбүздүн кареги. Бирок ошого иншалла дайыма дуа кылып турайлы азыр. Мамлекетибизге иншалла пайдалуу, динибизге зыян болбой турган чечимдер чыксын деп падыша чечет, падыша кол коет. Андан кийин мыйзам түрүндө ишке ашат. Ага чейин жакшы дуа кылып, жакшы сунуштарды айтып турайлы. Жакшы иншалла мындай пайдаларын жана башкаларын бардык Алладан иншалла Кудай кааласа. Өтө бирок баягы мен дагы айтайын, мындай бирибизди жаман сөз менен, жаман ат менен, жаман каргыш менен вообще таптакыр болгондой болбойт.